Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Кудай бурса бүгүн биз Мекке шаарындабыз. Меккеде акыркы күндөрдүн зыяратындабыз иншаллах. Кудайым буйруп, мына ушул жерге Аллах Тааланын чакыруусу менен ушул жерге келип, зыярат кылып, сапарыбыз карып, Кудай кааласа Кыргызстанга да кетип бараткан чагыбыз иншаллах. Мен бүгүн бир ага менен жолуктум. Assalamu alaikum, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Атыңыз ким эле? Бакай. Бакай эге. Зыяратыңыз кабыл болсун. Алла разы болсун, баарыңыз кабыл болсун. Аллах Тааланын чакыруусу менен ушул жерде зыярат кылып жүрөбүз. Кимдер менен келдиңиз? Үйгөдө болсас менен келдик. 33 адам келдик. Алла насип этиши. Лидерибиз менен 15 мүнөт сапарда бирге болдук. Акыркы күндөрүбүз Кудай кааласа кетишке даярданып жатабыз. Жакшы. Мынакей урматтуу туугандар, урматтуу достор, азыр Бакай эке бул жакта бир жакшы ниет кылган экен. Биздин муктаждар комплексине мына ушул Меккеден бир көбүрөөк сооп алайын деп, ушул жерден жардам берейин деп ниет кылган экен. Мен мажбурлап тартып атам. Себеби Бакайга тартпай эле койбойсуңбу деп суранды эле. Бакайга жок, мен тартамын. Себеби сиздей инсандар бул жака көп келет. Сиздей мүмкүнчүлүгү бар инсандар көп. Ошолор көрүп үлгү алса экен деп мен атайын Бакайганы тартып атам. Бакайга ушул муктаждар комплексине жардам берейин, мына ушул Меккеден кол сунуп калайын деп аракет кылып атат. Мына азыр Бакайганын жанында турам. Кудай кааласа Бакайга бергениңизге Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Кудай кааласа ошол муктаждар комплексине сөзсүз бир чекесине жаратабыз, бир чекесине иштетебиз деп ниет кылабыз иншаллах. Анан бул ой сизге кайдан келди? Кандай болуп? Бул ой мурунтан эле сизди YouTube'дан көрүп жүрөт элек. Ушу иниңиз Акниет Аманат фондунун жетекчиси ушу медериңиз менен жолуксак деп, анча бизде эл журтка кайрымдуулук кылсак деп, кыргыз элине кичине болсо дагы салымыбызды коссок муктаж инсандарга деп. Алла насип кылыптыр, мына жакшы ыйык Алла Тааланын ыйык жеринде Меккеде турабыз. Бул жерде 1 сом садагаңыздар 100 000 сомго барабар экен. Алла Таалам насип кылыптыр. Кудай кааласа ушул жерде аз болсо да мен кыргыз элинин муктаж инсандарына жардам бермесем. Мынакей урматтуу туугандар, урматтуу достор, мына азыр эң сонун бир үлгүлүү иш болду. Бекитип берип атат. Канча экенин карап коюн. Машалла, Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, ушундай агаларыбыз көп болсун. Ушундай агалардан үлгү алсак, себеби Меккеде туруп, мындай $100 хадия чыгарып, $100 ошол салынып аткан муктаждар комплексине салым кошуп койчу деген алгачкы биринчи биздин агабыз, биринчи биздин момун мусулман бир тууганыбыз мынакей көрдүңүздөр, үлгү көргөзүп. Мына ушундай агалардан үлгү алайлы. Кудай кааласа Бакайга бул берген $100 сөзсүз жанагы комплекстин айнек терезелерин иштетебиз. Кудай кааласа, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Кыргыз элине дагы ушул учурдан пайдаланып, медериңиздин ичине видео тарткандан пайдаланып, коло тилек айтып калсак, Алла Таалам кыргыз элине тынччылык берсин, токчулук берсин, молчулук берсин. Дагы эмне десем? Чындыгында бул Меккеде Кабанын жанында шунчалык сүрдөйсүң, толкунданасың, башкача сезимдер менен болосуң. Аллах Таалам мына ушул сезимдерге ар бириңиздерди жеткирген болсун. Бакайга чоң рахмат. Эң башкысы урматтуу достор, мына ушул элибиз жардам берип атат. Муктаждар комплексине жана ооруп аткан инсандарга, канча боор ооруган, канча бөйрөгү, жүрөгү ооруган инсандарга кол сунуп келип атасыздар. Мигрант болуп жүргөн мекендештерибиз кол сунуп атат. Бардыгыңыздарга биз ыйык жаннаттан чыккан Кабанын алдынан терең Аллахтын ыраазылыгын берген болсун, ыраазылык айтабыз. Барыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз. Кудай кааласа барып кайрадан ушул муктаждар комплексин ишин улантабыз. Мынакей азыр жок эле дегенде бир айнектин акчасы, бир айнектен деле ашат бул. Кудай кааласа мына ушундай агаларыбыз көп чыгып турган болсо, комплексти быйыл тапшырабыз деген жакшы ниет бар. Чоң рахмат сизге да. Алла Таалам бардык кыргыз элин насип кылсын, ушу ыйык Алла Таалам Меккеге келип кеткен зыярат кылган. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу достор, мына мен көрүнүп турган, көрдүңүздөрбү, Меккенин жанындагы саат мынакей. Биз ошол сааттын жанында мына Бакайга менен жолугуп, азыр аманатын берип, мен атайын видео тартып, сиздерге мактануу түрдө эмес, үлгүлүү түрдө
үлгү болсун деп мына ушул видеону тарттым. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудай кааласа биз эртең Индияда болобуз. Индиядан жалпыңыздарга салам айтабыз. Индиядан Көзазиз Асылбек Бүркүбановду Кыргызстанга алып кетишибиз керек. Ошол жака азыр сапарга чыгып атабыз иншалла. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мекке мына ушундай кооз шаар. Караңыздар. Керемет күйүн караңыздар. Алла таалам ар бириңиздерди ушундай жерге келип зиярат кылууну насип эткен болсун. Өтө башкача мынакей караңыздар, караңызчы. Мына ушундай агаларыбыз бар үчүн биздин ар бир көтөрүп чыккан демилгебиз куру калган жок. Алдыга жылып атат, иш токтобой атат, көптөгөн үйлөр бүтүп атат, көптөгөн боору ооруган, жүрөгү ооруган, бөйрөгү ооруган, жана башка жерлери ооруган инсандар ден соолугу чыңалып атат. Албетте мына ушундай агаларыбыздын, ушундай кайрымдуу, жоомарт, берешен инсандардын колдоосу менен болуп атат иншалла. Биз албетте жоң гана көпүрөбүз, себепкербиз. Аллах таалам мен дагы да көп дуа кылдым ушул Меккеде. Быйыл бир жыл ичинде 8 үй бүлөнү үйлүү кылган болсок, Кудайым буйруп быйыл дагы 2020 жылы 8ден 2 эсе, 3 эсе ишибиз алдыга жылып көп инсандарды үйлүү кылууга, көп инсандардын боору оорусуна, жана башка ооруларына Аллах таалам бизди себепкер кылганды насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум. Бүгін біз ең эле кубанычтуу ушундай бир жөнөкөй карапайым калкыбыздын Алла Тааланын ыраазычылыгын алган чоң бир ишке күбө болуп турабыз. Мен мынакей жанымда турган Бурхан ажекебизди биз өтө жакындан тааныйбыз. Исламга кызмат кылган, эл журтка кызмат кылган салих инсандардын бири. Мына ошондой болсо дагы жоомарттык кылып өзүнүн ушу шаар ичиндеги жер участогун, үй сала турган участогун ушу бейбечараларга, майып инсандарга үй салышка белек кылып тартуулап отурат. Ал эми ажекебиздин жанында турган медеринибиз көптөгөн элибизге кайрымдуулук иштердин башында уюштуруп келатат. Канчалаган ооруган инсандарды Индияга алып барып, ошол жерде дарылатып, канчалаган ушул үй бүлө жаш балдардын, тескерисинче ата-энелердин көз жашын артып,
ооруп калган балдарын же болбосо ооруп калган ата энелерди дарылатып, операция кылдырып алып келип аткан иштерин билебиз. Мына ошол ишке кошуп, дагы бир нече инсандарды, муктаж адамдарды үй менен дагы камсыз кылып келип атат. Ошолар катарында бүгүн дагы 6 ошондой майып инсандарды үй бүлө менен камсыз кылуу үчүн Бурхан ажекебиз берген жерге Токтосун акебиз чызып берген чертеж менен 6 үй бүлөнү ушул жерге жайгаштырып, заманбап деңгээлдеги үйдү куруунун алдында батабызды берип ушул жерде турабыз.